Могу пестициддер боюнча жана зыян жана химикаттар боюнча кандай жумуштарды жасап атасыздар? Биз жылдын башында сиздерге койдук элек. Ошо сиздер жумушту алып барыңыздар, чет жактан келип аткан химикаттардын полностью жана реестр түзгүлө, единый реестр деп. Ошол реестриңиздер чыкпады, эч жерден көрүнбөдү, интернет булактарынан да көрбөдүк. Чечтүү жумуштар жүрбөдү бул боюнча. Бул боюнча эмне дейсиз? Бул боюнча директор департамент биринчи маселе болчу, чыгып кетти. Бирок мен айтайын, жыл сайын директор ошол пестицидов, ядохимикатов жыл сайын жаңыртылып, обязательно реестр жыл сайын жаңыртылат. Ошол сиз айткандай департамент химизация экспертизадан өткөрүп туруп, ошол реестрди жаңыртат. Жылдын аягына чейин ошол разрешенный ввоздор, сиз айткандай пестицид, ядохимикаттар ошол бекитилип туруп уже жарыяланат. Канчанысын кармадыңыздар, канчасына чара көрдүңүздөр ошо кармалганда? Цифра менен айтып коюңуз. Мен ушул точный цифраларды азыр айта албайм. Бирок силер деле просто маалымат катары Дыйканбай Бакашевич биринчи окууда болуп атканда ошол маалыматты айтканда эки факты менен биздики жылдын башында ошол контрафактный селитралар боюнча жөнөтүлгөн, жана пересыпать этип туруп кармалган ошол эмне түштүктө. Андан тышкары Ош Бишкек жолу майдын ичинде ошо биздин дыйкандар жолдун жээгинде чогулганда департамент химизация, ветеринарный служба кошо чыгып туруп, сиз айткандай ошол достук переходко, транспортный переходко бүт баарын биз ошондо менен азыр запись болуп атат. Я силер деле аны көргөнсүңөр, уккансыңар, что биз токтото алганбыз ошондо. О жерде мыйзамдын долбоорунда бир жанагысынын экинчи беренесиндечи сиздер мондай түшүнүк киргизип атасыздар да. Топтук сертификация депчи, групповой сертификация депчи. Анан кийин могу основной жана понятие терминологиясына киргизип атасыздар да. Көрдүңүздөр, топтук сертификаттоо. Үчүнчү эмес, экинчи беренеде. Ошол мыйзам. Долбоорун карасаңыз. Глоссарийди айтып атасызбы? Глоссарийди. Жок, экинчи беренесинде долбоорун карасаңыз. Ошол жерде топтук сертификациялоо боюнчачы, групповой сертификация. Мисалы, эми азыр эле суроого жооп берип айттыңыз да, сизчи. Бизде 100дөн ашык жанагы коом бар дедиңизби, же болбосо могу органикалык өндүрүш боюнча ишмерлик алып барган деп. Бирок ал жерде ар бир райондо жок экен, аймак боюнча айтыңыз да. Эми айылда, райондо продукция чыгып кала турган болсо эмне? Сиз продукциялардын бардыгын сертификациясын райондорду кошуп туруп бир сертификат бересиздерби же кандай болуп калат? Биз жана сиз айтып кеткендей эле, мен да атап кеттим. Аймактарды бул топ менен эле болот, потому что они зарегистрированы именно аймак менен, ошонун ичинде бири-бирин өзүлөр көзөмөлдөйт. Алардыкы групповой сертификация болот, топтук сертификаттоо. Калгандары в любом случае лабораториядан өтүш керек. Лабораториядан эми ушул жерге келгенде кызык момент башталып атпайбы? Эмне үчүн дегенде, сиздер азыр могу жерде групповой сертификация дейсиздер. Бир 2-3 райондукун бардыгын чогултуп алган сертификациялайбыз деп туруп, лабораториядан өткөзөбүз деп эмне көйгөйлөрдү жаратасыздарбы келечекте? Уруксат болсо, ошону директор департамент жооп берип койсо. Сағынбек Садыевич, жооп бересизби? Департаменттин директору. Саламатсыздарбы. Арстан Кадыров эксперт. Алишер Ташбаевич, бул боюнча түшүндүрмө берип койсок, бул топтук сертификацияда бир аймакта турган окшош продукция чыгарып жанакы биригип иштеп аткандарга жеңилдик болуш үчүн ар бирден сертификация өтпөй, ошо бир түр продукцияны ошо 5-6 өндүрүш ош жерден чыгарса, ошого биригип туруп бир сертификат алып, бирок ошол эле продукцияны жана экспорттоого болот да, ошол сертификат менен. Ошо эме
продукциянын түрлөрү менен кетет да. Жок, бул жерде түшүнүктүү бул. Сизге дагы мен айтып берет элем. Азыр эле ушул жогорку кеңеште дагы эле налоговый кодекске единый сертификация боюнча дагы жанагы кетип атат да. Сиздер могу ушуну карап дагы чыксаңыздар. Эмне үчүн дегенде жанагы налоговый кодекске изменение киргизип атат. Биз ошонун жанагы срогун 1-сентябрь 22-жыл деген биз 1-сентябрь 23-жылга чейин узартып берип атабыз. Ошого да шайкеш келтирип караштырып койсоңуздар. Эмне үчүн дегенде сиздердин мыйзамыңыздар налоговый кодекс менен байма бай келиш керек да. Эмне үчүн дегенде кодекс бегерээк турат жанагысын караңыздар.